жасалма уруктандыруу менен бул жөнөкөй естественный местный уруктандырган экөөнүн айырмасы аябай зор да. Азыр элдин арасында фермерлердин бардыгынан сурасаң, жөнөкөй 3-4 тууган уйлардагы 5 литр, 6 литр, ашып барса 10 литрге чейин сүт берген уйларды айтышат. Эгерде ушул биз жасалма уруктандырууга жакшы көңүл бурган болсок, мал чарбасына Кыргызстанда жакшы эле өнүккөн болот. Биздин Кыргызстан боюнча тоолуу аймак бардыгы 94%-ин ээлейт экен. Ушунун ичинде бир гана бизде ушул малды сүтүн экспорттоо, этин экспорттоо ошондой Кыргызстанды кризистен алып чыкканга мүмкүнчүлүгүбүз бар ушул. Уруктар каяктан келет? Уруктар азыр германский урук, американский урук, голландский, швейцарский уруктар бар. Мунун дагы ошол чоң уйларга сала турган уруктар бар. Мынандай местный уруктарга азыркы келип аткан уруктар бизде ушул Кыргызстанды малдарына ылайыкташтырылган уруктар. Булар 17 килограмм, 27 килограммга чейин туулат, тууту жеңил, 2 айдан кийин баягы өсүштү баштайт. Урукту орноткондон кийин кандай ухат кылыш керек же? Урукту орноткондон кийин бул эч кадимкидей эле тойт жей берет. Мунун мынандай диета, ондай мындай нерсеси жок. Бир гана албен бербейт, иберме сайылбайт 2 айга чейин. Калган тойттар кадимкидей боло берет. Анда 1 жарым эле 70-80ге сатат деп атпайсыз? Ошо парода болгон үчүн сатабы же эти көп болгон үчүн кымбат болобу кандай? Мунун көркөмүнө жараша, ошол азыркы ушул жасалма уруктандыруудан түшкөн музоолорду туулган күнүндө 20 миңден алам деген фермерлер көп. Күзүндөсү жөн эле өзүнүн көркүнө карап эле, баягы көлөмүнө карап эле алган фермерлер бар. Жеши кандай? Булар тойтты кылдабайт. Бул ар кандай тойт болсо дагы жей берет. Мисалы биздин местный өзүбүздүн жергиликтүү букалар бир 3 ай 4 ай баккандан кийин бышып жетилиптир дейт. Буларда 1 жыл бакса да, 2 жыл бакса дагы жетилиш деген болбойт. Чоңоюп кете берет ошондой. Анан бир артыкчылыгы Абердин аңгус деген дүйнө жүзү боюнча эти боюнча биринчи орунда турат дейт, мраморный. Эгерде бизди местный букаларды аткармага койгон болсок, булардын ичинен май көп чыгат да, буларды жасалма уруктандыруудан майы аз чыгат, эт көп чыгат булар. Алсак Шореле деген парада, бельгийский голубой деген парадалар булар 60-65%ке чейин выход берет. Лимузин, Симментал деген парадалар бир 55-60га чейин выход берет булар. Кайсы мезгилде уруктандырыш керек, ошону да айтып койсоңуз, кандай шарттар? Малдарды баягы эгерде мен фермерлерге кайрылып кетет элем. Мал тууарга жакын 7 айлыгында көңүл буруш керек малга. 7 айлыгында жемди, отту аябай жакшы бериш керек. Бул мал деле адамдар саңарда талак болот. Ошо мезгилдерде өзүнө керектүү витаминдүү жемдер, витаминдүү тойттар берсе, салмагына жараша 5 килограммдан кем эмес жемди берип турса, туугандан кийин 2 айга жетпей 1 айдын ичинде, же болбосо 2 айдын ичинде күйлөйт. Бизде жасалма уруктандыруу ондой деңгээлге өзүбүз тоңдуруп алганга деңгээлибиз жете элек. Бир даяр жасалган чет мамлекеттен келген уруктар менен иштейбиз. Сиз кыйладан бери ошо чет өлкөдөн алып келип эме кылып атасызда, мындай арзандап атабы уруктар же ошондой эле? Жылдан жылга арзандап атат. Конкуренция көп. Конкуренция көп, арзандап атат. Эми бул жерде жасалма уруктандыруунун ар ай сайын бирден адис чыгыш керек. Биздин Кара Суу район боюнча 8 ассимиляторлор бар. Булар дагы жетишсиз. Учурда бүгүнкү күндө күнүнө 3-4 мал жасалма уруктандырып атабыз. Эгерде башка айылдарда, айыл өкмөттөрдө дагы 3-4 техник ассимиляторлор чыккан болсо, ошо малдын парадалыгы кескин түрдө өзгөрөт. Учурда азыр жайыттарда малдын башы көп, сапаты аз. Жайыттарга ошондой сапаттуу малдарды апарып туруп,
учурда сапаттуу малдарды өндүрүп, малдын башын кескин түрдө кыскартыш керек. Болбосо биздин жайыттарга малдын сыйымдуулугу батпай кетет. Учурда 6 миллионго калкыбыз жетсе, Кыргызстан боюнча малдын баш санында ошол элдин калкынын санына жакындап калды. Жакында ашып кетет. Ошо баягы уруктандыргандан кийин канча процент гарантия бар, анан кармабай калса кайра повтору кандай болот? Учурда 70% анык кармайт, 30% ар түрдүү себептер менен кармабайт. Жергиликтүү малдар жайытка барып келсе да 20-25% жайлоодон да кысыр келип атат. Бунда дагы өзүнүн себептери бар, кысыр калдынын. Повторун канча кылып бересиз кармабай калса? Транспорт услуга алабыз, бекер салып беребиз ушу. Транспорт услугаларын алабыз. Уруктардын баасына айтып койсоңуз. Уруктарыңыз канчадан? Эми алыс биздин өзүбүздүн Мадай өлкөбүтүн территориясында 1000 сомдон, эгерде жердин алысына карап туруп, баягы кошуло берет. Алыс жакынына карап туруп. Уруктардын эркек ургачысы бирдей эле барбы? Ондай эркек ургачы деген уруктар жок, бар, бирок 5000ден 6000ден кем эмес. Буланда эркек ургачы ажыратылгандар. Ошо кармаганы кантип билсе болот эми урук ичинде? Токтоп турсаң. Жок, мисалы үчүн уже кармап бүттү деген бир итогга чыгарса болобу? Эгерде малдын ошол малдын кармапган фермер билген болсо, 20 күндөн кийин, эгерде ошол мурунку күйгө келген кайталабаган болсо, ошол 20-күндөн кийин гана билинсе болот. Значит, кайра кайталабаса. Кайталабайт 20 күндө. Эгерде урук кармай алган болсо, 20 күндө кайтып күйлөйт мал. Фамилия аттыңыздар? Исмаил Жунусов. Малдын күйгө келгенин көрбөй жүргөнсүз. 2012-жылы мына Жүнүс эке ушул жерге биздин маалеге айылга ошол жаңы уруктарды алып келип, мен мага маслихат салды да, малың барып ушундай деле бир кичине мал эле десем, боло берет деди. Ошо малды анан качырдык. Жасалма уруктан 2012 ошол жылдары. Анан аны 2012, 2013, 2014 катар ошол мал жылына ошондой жасалма уруктарды неме кылдык. Анан балдарын ошо 1,5 жашар, 2 жашарга жеткизип саттым мен. Мындай 3 жашар кылганыбыз жок. Бакканым жок. Ар кимдин канча жашарына канчага саттыңыз? 1,5 жашар, 1 жашар 6 айлык, 7 айлык ошо 2 жашарга жетпеген убагында сатканбыз. Азыр канча бар сизде асыл? Азыр эми мынау бүтө мына торпок бар, азыр мынау 2 айлык кем болуп калды ушул мынау. Эми бул эми баягы сууктан туулган үчүн онча неме кылбай атабыз. Мынау малдар, мынау болсо ошол чоң малдан туулган. Бул дагы эми 2 жашар болуп атат мына. Бул кунажан. Мында жасалма урук неме качырабыз десек болбоду, бирок буну тоого чыгара бердик да, эми жашы жетпей туруп неме кыла албадык ушул. Базарда кандай болот экен эми булар? Эми базарда не десек эми базарда эң жакшы да, мисалы көч багытындагы, эт багытындагы алар менен жакшы алат экен, эт жакшы чыгат экен. Ошол 2 жашарга жетпеген ошол малымдан 420 кило көч кылган. Живой веси 720 кило, 750 кило болгондо биз таразга тартып көргөнбүз. Ошодон 420 кило эт кылган. Өз көзүм менен көргөн кылганбыз. Сүт багытындагысын кылып көрүлөт? Жок, сүт багытында эми мына ошол цементал сүт багытында эми болот дейт, мына алар тууган жок да. Эми көрөсүз. Эми көрөсүз Алла кааласа, насип кылса. Ошол цементал деген уруктан бул дагы, мына дагы ошол цементал.